Бул Алия. Жакында эле өзүнүн ательесин ачты. Бир жолу мени ала качып кетишкен. Тагыраак айтканда аракет кылышкан. Бир күнү тааныш 3 жигит сиңдим экөөбүздү кафеге чакырды. Сиңдим болбой жүрү деп атып макул болдум. Кафеге келгенде жигиттердин бирөөсү мени жактыргандыгын айтып кирсе болобу? Анан дагы бүгүн сени ала качам дейт. Муну уккан жаным арак ичемен алып келгиле дедим. Менден чаңсын деп жечкиндүү бир нерсе кылыш керек эле да. Сиңдим уялып була мени чукулайт. Мындай жүрүм-турумумду көргөн жигиттер тамеки чегип келеличи деп акырын сыртка чыгып кетишти. Досторум менен кеңешип келген го баатыр жигитибиз. Алия, сен мага төп келбейт экенсиң. Бирок сиңдиң ыймандуу, тартиптүү экен, сиңдиңди ала качам дейт. Муну уккан сиңдимдин абалын эми сурабай эле койгула. Сүйлөшкөн жигитим бар, ата-энелерибиз сүйлөшүп койгон. Тоюбуздун күнү дагы белгилүү деп атып араң түшүндүргөнбүз. Аягында бизди кое беришти.